Аялдар аябай ичине көп нерсени сактап жүрүп алат деп. Сактап жүрүп алгандан кийин аялдарда ошол сакталган нерсени чыгара турган неме жок, разгрузка кыла турган жер жок. Себеби дегенде үйдө сиз болосуз, бала чакаңыз болот эртеңки күнү. Анан эми баягы кой эми атабыз менен чогуу турайлык, кызматын кылайлык деген жигиттердин үйдө ата-энеси болот. Эми келин бала үчүн кайната менен кайнененин астында отуруп алып туруп, өзүнүн топтолгон нерсесин ачып отура албайт ал. Эгер кайната кайнене болсо деле, ал сизден башка төгө турган жери жок. Эгер де аны бар деп кошунага кое берсеңиз, кошунанын келиндери менен ушакташып, ошол жакта ошолордо эмне кылышы мүмкүн? Ичиндеги кайсы бир муңду, кайсы бир кайгыны эмне кылышы мүмкүн? Төгүшү мүмкүн. Бирок ал дагы акылдуу катын болсо, сизге тиешелүү маселелерди эмне кыла албайт? Аяк айта албайт. Эстүү катын ошондой болот. Үйдөгү таштандыны көчөгө көтөрүп чыкпайт. Ошондуктан ар аял сизге тиешелүү же сизге байланышкан же сиз аркылуу пайда болуп калган негативдин бардыгын кайра эле сиз аркылуу чыгаргысы келет.